Мына бул көчөт күнгөй тарапта өсүп аткан көчөт. Былтыр эккенде суудан аябай кыйналды. Асты таштак, суу кармабайт. Нымдуулугун тез эле жоготот дагы көчөт суу сап калат. Былтыр астына чөп оруп койдум, таш койдум. Мына бул астына коюлган таштын чоң пайдасы бар. Жааган жамгыр ушул таштан сиңет дагы астына нымдуулук өтөт дагы. Нымдуулукту сактап турат. Мынакей башка жакта бир карыш кар болсо, бул жерде кар почти жок. Мына көң болгон үчүн гана кичине үстүндө неме кармап турат, кар кармап турат. Болбосо мынакей башка жерлерде уже кар жок. Мына ушундай көчөттөр суусаганда ошо сууду качырбай кармап турганга ушундай таштарды коюп коюш керек. Буюрса дагы 2 жыл ушундай болуп турса, өскөлө экөөсү өзүнө түшкөндөн кийин анчалык суусабай калат. Тамыр тереңге кетет. Таштын дагы бир пайдалуу жери, таштуу жерде көчөт тез өсөт, тамыр тез өсөт. Жердин астына абанын сиңиши дагы жакшы болот.